Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы? Бүгүн тема программасында биз студиянын коногу менен органикалык тамак аш азыктарын өндүрүү тууралуу сөз кылган турабыз. Студиянын коногу менен тааныштырып кетейин. Айдайкан Касымакунова, техника илиминин кандидаты. Студияга куш келипсиз. Саламатсызбы? Жогоруда белгиленгендей, чындыгында бүгүнкү күндө тамак аш коопсуздугу өзгөчө көңүл буруучу маселелердин бири экендигин сиз деле айтып келесиз. Коомчулукта жакшы билип калды. Бүгүнкү сөз кыла турган темабызды да айтып өттүм. Органикалык тамак аш азыктарын өндүрүү тууралуу айталы депчи. Алгач эле ушул жаатта сөз кыларда сизге берилүүчү суроо бүгүнкү күндө органикалык тамак аш азыктары дегенде биз эмнелерди түшүнүшүбүз керек? Органикалык тамак аш азыктары деп биз жана айыл чарба продукцияны өндүрүүдө, тамак аш өнөр жайында ошол чекизаттарды кайра иштетүүдө эч кандай зыян пестициддерди, эч кандай жанагы химиялык жер семирткичтерди, химиялык жол менен алынган консерванттарды, стабилизаторлорду же башка кошулма тамак аш кошулмаларды кошпой өндүргөн тамак аш азыктарды айтабыз да. Аларды өндүрүп кайра иштетип атканда, өндүргөндө дагы ар кандай мисалы зыян технологияларды да колдонбош керек. Мисалы ультрафиолет менен кайра иштетүү же болбосо иондоштуруу нурлар менен иштетүү, ошол чекизатка зыян алып келе турган технологияларды колдонбой алынган тамак аш азыктарды органикалык деп айтабыз да. Алардын традициондук тамак аш азыктардан айырмачылыгы, алар ден соолукка жагымдуу болот, сапаты жогору, коопсуз болушу керек, айлана чөйрөгө зыян келтирбей өндүрүлүшү керек да. Бул ушу органикалык тамак аш азыктары Кыргызстанда бүгүнкү күндө абалы кандай? Сиз билем, мен көп жылдардан бери ушу тармакта башында турган адамдардын бирисиз. Кыргызстанда органикалык тамак аш азык заттары тармагы кандай абалда? Кыргызстанда органикалык тармак канчадан бери 210 жылдардан бери эле өнүп келе жатат. Бул органикалык тармагы Европада 1970 жылдардан бери өнүп келаткан тармакта. Биз болсо органикалык деп ошо кийин баштадык. 2010 жылы. 2010 жылдан бери баштадык. Бул Орто Азиянын өлкөлөрүнөн биз өлкөлөрүнөн салыштырып көргөндө биз биринчилерден болгонбуз да. Биз болсо 2012 жылы биринчилерден болуп, ушул региондо биринчилерден болуп, органикалык айыл чарба кыймылын түзгөнбүз. 2012 жылы декабрында биринчи форумун өткөрүп, анын алкагында конференция, семинарларды уюштуруп, ярмаркаларды уюштуруп, ошо биринчилерден болгонбуз. Биздин комшу өлкөлөрүбүз Өзбекстан, Таджикистан, Казакстандан келишип, бизден консультация алып кетишчү да. Абдан жакшы. Демек, илимий өңүттө дагы көп болгон турбай ушул органикалык тамак аш азыктарын пайдалануу канчалык зарыл, маанилүү экендигине? Илимий негизделген жакшы, мисалы ошол форумду, органикалык кыймылды түзгөнгө, анан кийин форумду уюштурганга ошол Манас университетинен Тинатин Дөөлөткелдиева эжебиз айыл чарба факультетинен, анан кийин инженердик факультеттен тамак аш инженерлиги бөлүмүнөн биз активдүү катышып, ошо инициаторлордун бири болгонбуз да. Абдан жакшы. Ошол органикалык тармакта, тармак аябай өсүп келе жаткан тармакта, дүйнө жүзүндө өсүп, интенсивдүү өсүп аткан тармактарга кирет. Ошондуктан ошол тармакка инвесторларды,
өндүрүүчүлөрдү, изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бургум келет да. Абдан жакшы сөзүңүзгө. Биздин ошол Манас, Кыргыз-Түрк Манас университетинде изилдөөлөрдү да жүргүзүп атабыз да. Мисалы, жана органикалык өрүктү өндүрөбүз биз Баткендечи. Ошол органикалык өрүктүн сапаттык көрсөткүчтөрү, коопсуздук көрсөткүчтөрү, анан кийин жөнөкөй базарда сатылган жанагы органикалык эмес өрүктөрдүн сапатын изилдеп, салыштырып, анан кийин ошо органикалык абдан сапаты жогору, зыян заттар жок деп далилдегенбиз да. Абдан жакшы. Айдайкан айым, айтып өтсөңүз, ушул убакытка чейин кайсы иштерди жасалды? Ушу органикалык аймак катары Кыргызстанды жасап жаткан иштериңиздерди кайсы илимий өңүтүндө айтып өттүңүз? Изилдөөлөрдү жасап атабыз. Көптөгөн дүйнө жүзүндө көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлөт. Кыргызстанда вообще бизде Айыл чарба министрлигинде өзүнчө департамент түзүлгөн. Органикалык айыл чарба департаменти деп, ошол департамент толук Кыргызстанда органикалык айыл чарбачылыкты өнүктүрүү үчүн иштеп жатышат да. Азыркы кезде органикалык айыл чарбачылыкка берилген жердин аянты абдан кеңейди. Ар бир областта органикалык аймактар бар, жердин аянты дагы жогору да. Андан тышкары изилдөөлөр жүрүп жатат, өндүрүш дагы жанданып келе жатат да. Эгерде ушул темпти жоготпой тармакты өнүктүрсөк, биз Кыргызстанда ушул нишаны ээлеп калсак, экспортко чыгарсак дагы жакшы, экономикабызга жакшы салым кошулат деп ойлойм да. Жогоруда биз сүйлөшүп айтканда да айтып өттүңүз, ушу атайын мыйзам кабыл алынганы да канчалык маанилүү ушу органикалык тамак аш өндүрүү жаатында? Мыйзам кабыл алганы бул абдан маанилүү нерсе да. Себеби дегенде мыйзамды биз 2000 ошол органикалык Кыргызстандагы органикалык кыймылы 2012-жылдан бери мыйзамды иштеп чыгып, проекттин иштеп чыгып, анан кийин жогорку кеңеште биринчи, экинчи окуу, үчүнчү окуу деп этаптар болот эмеспи? Ошолордон өткөрүп, анан кийин 2019-жылы ошол мыйзам кабыл алынды да. Бул абдан маанилүү нерсе. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол биздин өлкөдө тармактын өнүгүүсүнө түрткү берет да. Себеби дегенде башта мыйзам жок кезинде органикалык деген бул аябай мынтип айтканда модный болуп кетип атат эмеспи? Анан кээ бир өндүрүүчүлөр болсо органикалык эмес азыктарды деле органик деп жазып коюп сатып атышканда, анан биз эми билебиз да, органикалык кайсы, органикалык эмес кайсы депчи. Аларды саткандан кийин биз барабыз, бул органикалык эмес, сертификатыңар жок, органикалык деп жазганга болбойт десек, эмне кыла аласыңар деп күлүп койчу да бизгечи. Мыйзам жок, стандарт жок, биз эч нерсе кыла албайбыз. Сөзүңүзгө улай, негизи бул дүйнө жүзүндө ошол органикалык тамак аш өндүрүү кайсы эл аралык нормалар, стандарттар менен иш алып барат да. Анан Кыргызстандагы сиз айтып жатасыз, ушу мыйзам жагына өзгөчө көңүл буруп жатканын, Мен жанагы эмени толук айтып берейин. Ошентип органикалык эмес эмелерди деле органик деп жазып койсо эч кандай укуктук негиз жок да аларды жазалагангачы. Мыйзам чыккандан кийин могул мыйзам боюнча чыгарылган гана органикалык продукция деп жазылат деп мыйзам чыккандай укуктук эмеле ченемдерди демек укуктук талаага түшүп жаткандыгын ошо укук талааны, мыйзамды иштеп чыгып, анын негизинде дагы бир жакшы жаңылык, 21-жылы улуттук органикалык стандарт иштеп чыгылып, азыр киргизилип,
ошону колдонуп атабыз да. Бул дагы улуттук стандартыбыз бар экен. Улуттук стандартыбыз бар. Органикалык өндүрүү боюнча улуттук стандартыбыз бар. Бул абдан жакшы. Бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Биз органикалык технология менен, органикалык жол менен өндүрүлгөн продукцияны тастыктай алабыз. Сертификат ала алабыз. Стандарт барбы? Сертификат ала алабыз. Стандарт жок болсо, сертификат ала албайбыз. Анда биз болсо эл аралык стандарттарга туура келет деп сертификат алышыбыз керек болгон. Чейинчи бул өндүрүүчүгө кымбатыраак түшүп калат, мүмкүнчүлүктөргө кээ бирде жетпей калат. Эң жөнөкөй сөз менен айтканда эле эл аралык рынокко чыга албайт ошол продукция, туурабы? Эл аралык нормаларга шайкеш келбесе. Сертификаты жок болсо, анда органикалык продукция деп жаза албайт. Тышкы рынокко дагы чыга албайт да. Туура. Демек бизде Кыргызстанда ошо сиздер баштаган кыймылдын жыйынтыгы катары айтсак болот, баягы мыйзамдык база түзүлүп, жакшы өндүрүүчүлөргө жакшы жол ачылып жаткан убак экен, ооба, ошо абдан жакшы маанилүү нерсе. Ошо жетишкендик 12-жылдан бери 9 жыл өтүп турбу, жакшы жетишкендик деп ойлойм. Абдан жакшы. Ошол эле сиз айттыңыз, Баткендин өрүгөн бренд катары, туурабы? Ошондой эле башка дагы бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак аш азыктары дүйнөлүк аренага чыгып жатканы ушул сиздердин эмгегиңиздердин үзүрү деп айтсак болот. Бул тепкич менен жүргүзүлүп жаткан иштер, туурабы? Ошо мыйзам базасы түзүлүп, улуттук стандарт кабыл алынып, эл аралык нормаларга шайкеш келип, анан жогорудагы суроомо жооп берип койсоңуз, ошо негизи эле дүйнөлүк, эл аралык нормаларга. Аны дагы эметем, мен ошо эметке биз эле эмес, мамлекетибиз, анан кийин өндүрүүчүлөр, органикалык өндүрүүчүлөр, дагы спонсорлор баары чогулуп эметкен ишибиз да, чогулуп ошо биргелешип жасаган ишибиз да. То есть биз болсо ошолорго кошулуп калганбыз. Ошо башатында туруп калдыңар да чогуу, туурабы? Анан күн сайын ошол нерсе толукталып, силердин катарыңар көбөйүп дегендей болуп жаткан нерсе да. Анан жанагы эл аралык нормалар вообще органикалык айыл чарба кыймылы боюнча эл аралык уюм бар да, ИФАМ деп эметебиз. Ошолор 72-жылы түзүлгөн. Ошолор болсо эл аралык нормаларды, органикалык айыл чарбачылык, анан кийин органикалык азыктарды өндүрүү боюнча нормаларды, стандарттарды иштеп чыгышкан. Андан тышкары Кодекс Алиментариус деген дагы комиссия бар. Тамак аш өнөр жайындагы тамак аш боюнча стандарттарды, эл аралык стандарттарды иштеп чыккан уюм да. Ошол Кодекс Алиментариус комиссиясы дагы ошол органикалык тамак аш азыктарды өндүрүү боюнча колдонмо иштеп чыгарышкан. Ошол эл аралык стандарттардын, нормалардын, колдонмолордун негизинде биз ошол мыйзамдарды, анан кийин өзүбүздүн улуттук стандарттарды иштеп чыкканбыз да. Аларга дагы шайкеш келиш керек. Алар деген бүткүл дүйнөдөгү тажрыйбаны эме кылат да, анализдеп, анан кийин жогорку сапаттагы стандарттарды түзүшөт да. Биз болсо как алардын мүчөлөрү катары биз аларды колдонуп, анан кийин биз дагы ошо сапаттуу стандарттарды иштеп чыктык да. Анда мындан аркы ушул органикалык тамак аш азыктары жаатында жасап жаткан иштериңиздер жигердүү болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн жогоруда сиз белгилегендей, чындыгында соңку 20 жыл ичинде ушул коммерциялык тармакка айланып баратканы дагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча негизги фактор болуп атат да, органика. Ошон үчүн маанилүү болуп жатат. Анан Кыргызстан дагы эл аралык дүйнөлүк аренадан калышпай ошого аракеттер жасап жатканы бул кубандырат. Бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн тема программасында органикалык тамак аш азыктарын өндүрүү тууралуу сөз кылдык. Студиянын коногу техника илиминин кандидаты Айдайкан Касымакунова болду. Сак саламатта туруңуздар.